ден соолуктун булагы жана тынчтыктын элчиси демекчи 5-каналдын Спорт Кайф программасында бүгүнкү чыгарылышыбызда дзюдо күрөшү боюнча болмокчу. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Дзюдонун сиз билбеген жана биз билбеген сырлары боюнча азыр эл аралык деңгээлдеги калыс дзюдо боюнча спорт чебери Айганыш Аманованы сурап көрөбүз. Биринчи дзюдого келгенде 18 жашта болчумун. 3 жыл 2009 жылдан 12 жылга чейин машыктым. Андан кийин катуу травма алып, ошондон мен карьерамды токтоттум десем болот. 3 жыл машыккандан кийин мен өзүбүздүн залыбызда эле ушул залда Дзигараканада мен тренер болуп иштеп калдым. Быйыл буюрса 9-10 жылга кетти. Бул жакта тренер болуп иштейм. Ушул көп жылдан бери тренер болуп иштейм деп калдыңыз. Канча жаштан баштап балдарды дзюдо күрөшү боюнча машыктырса болот? Негизи бизде 3 группа болот. Кичинекей балдардын группасы бар, андан кийин орто курактагы группалар жана чоң группадагы чоң балдар бар да. Кичинекей балдарды биз 3 жаштан баштап алабыз. 3 жаштан 10 жашка чейинкилер бир группада машыгышат. 10 жаштан 15-16 жашка чейинкилер бир группада машыгышат. Андан кийин 16 жаштан өйдө кийинки группада катышышат bizde. Ушул айттыңыз да, 3 группа бир күндө дегенде, ушунда күнүнө машыгышат балдарыбыз же бир күн сайын бир күн эс алышат? Менин группамда 2-чи, 4-чү, 6-чы күндөрү через день тренировка кылабыз. Бизге убакыт залда убакыт жок болгондуктан биз через день тренировка кылабыз да, машыгабыз. Кичинекей балдарды машыктырууда алардын өзүнүн арификаларынын өзүнүн мүнөзү болот дегендей, аларга өзүнчө мамиле кылуу керек дегенде, сиз аларга кандай мамиле жасайсыз? Эгер сиздин берген тапшырмаларыңызды аткарбай кетишсе, тентек кылып кетишсе, кандай жазалар колдонулат дегендей? Биз кичинекей балдар 3 жаштан 6-7 жашка чейинки балдарды буларда оюн менен ойнотобуз, координацияларга кандай десем, оңго бас, солго бас деп үйрөтөбүз. Буларга биринчи келгенде эле сразу бросокторду көрсөтпөйбүз. Буларды биринчи акробатикага үйрөтөбүз. Анан кийин отжимания, пресс, ОФП деп коебуз. Ошого үйрөтүп туруп, анан кийин бала бир аз даяр болгондон кийин анан бросокторду көрсөтүп үйрөтүп баштайбыз. Жакшы. Ушул кичинекей балдардын өзүлөрүнүн жанагындай өзүлөрүнүн шыктары болот, ар биринин өзүнө жараша мамиле кыласызбы же кандай? Өзүнүн кээ бир балдар күчтүү болот кичинекейинен, кээ бир балдар слабыйраак болот дегендей. Ошону кандай мамиле жаралат же баарына бирдей эле упражнение көнүгүүлөр берилет? Негизи начальная группада бизде баштапкы группа деп коебуз, жаңы келген балдарда. Аларда общий тренировка болот. Ал жакта балдардын баягы слабый же болбосо күчтүүсүнө карабай баары чогуу бир тренировка кылышат, машыгышат, көнүгүүлөрдү баары чогуу аткарышат. Анан кийин ал группадан кийинки группага өткөндө, анан алар уже задание берилип, анан тренировка кылып башташат. Ушул дзюдо спорт боюнча Япониядан негизи
Япония ели күрөшүп жүргөн спорт катары таанымал спорт бул. Ушул айта кетсеңиз, кичинекей балдарга же чоң балдарга дагы өспүрүм курактагы балдарга негизи эле дзюдонун кандай адам баласына пайдасы бар? Дзюдонун өзгөчөлүктөрү боюнча. Дзюдонун өзгөчөлүктөрү эң биринчиден бул ден соолукка жакшы болуш керек. Чымыр болуп, например, азыр кичинекей балдардын баары телефонго кызыгып, баары спортту унутуп калды деп айтсак болот. Балдар билбейм, үйдө жаткыча тренировка кылган жакшы го. Ден соолугуна жакшы дейбиз. Ошондой эле балдардын характери вырабатывайт булардыкы. Анан кийин өздөрүн таза тыкан алып жүрүшөт. Биз залда бүт тырмактарын, чачтарын карап, кийими тазабы, бүт баарын текшерем, карайм баарын. Тазалык жактан дагы деп айтсам болот. Андан тышкары баланын бул спортто жакшы аракет кылып, утулса жеңгенге аракет кылат эмеспи? Ошондой эле турмушта дагы жакшы жагын көрсөтөт деп ойлойм да. Айта кетсеңиз, ушул спорт менен машыкканда тамак аш жагы кандай болуп барат? Тамак ашты кандай туура тамактануу керек спорт менен машыкканда? Спорт менен машыкканда негизи эле кичинекей балдар 3 жаштан баштап келип баштаганда мен легкое питание деп коебуз го. Ошол тамактарды бүт баарын запрещать этем. Газированный ичкенге болбойт, чипсы, кириешки жегенге болбойт деп. Анан туура тамактанганга каша жегиле, сүт ичкиле, фрукты, овощи жегиле деп айтабыз да. Ар бир ата-эне менен тыгыз байланышта болобуз. Алар келип баласынын слабый жактарын келип айтышат, же болбосо аябай балам гиперактивный деп айтышат. Анан ошого жараша ар бир бала менен өзүнчө машыгабыз да. Подход кылабыз, мындайча айтканда. Да. Ана айта кетсеңиз, өзүңүздүн окуучуларыңыздын ичинен канча чемпиондор бар? Канча чемпиондорду өстүрдүңүз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен балдарым көбүнчөсү кичинекей курактагы балдар. Алардан биринчи составдагы балдарым кадеттер арасында балдарым бар. Алар ошо биринчи, экинчи, үчүнчү орунга илинип келатышат, месталарды алып келатат. Андан соң кичинекей балдарыман тоже былтыр Америкага барып, биринчи, экинчи, үчүнчү орун алып келишти. Польшага барып тоже ошо призовой орундарды алып жүрүшөт. Казакстанга барып келдик, Москвага барып жүрөбүз. То есть кичинекей кезинен баштап балдарды выездке чыгарып, то есть чет өлкөгө чыгарып, мандраш болбой, сүрдөбөй күрөшкөнгө буларды үйрөтөбүз да. Ушул эфирдин аягында сизге ушул жалпы эле телекөрүүчүлөргө, жалпы эле ата-энелерге кандай кеңешиңиз берет элеңиз? Спортко кызыктырыш үчүн эмне кылуу керек? Кичинекей балдарды жалпы эле спортко кызыгуу үчүн эмнелерди аткарышыбыз керек? Спортко кызыгуу үчүн бул дзюдого келиш керек балдар. Кыздар дзюдого келип, тренировканы калтырбаш керек, тренердин айтканын угуш керек. Постоянно тренировканы калтырбай келсе эле, тренердин айтканын угуп да, дальше уже өзү менен өзү кете берет да. Анан кичинекей балдар телефонго кызыкпайт деп айтам. Переходный возрасттагы балдардын баары көчөдө жүрүшөт, ичкилик ичип, же болбосо тамеки чегип. Переходный возрастка бул эң жакшы бул спорт да. Спортко келип, бияктагы жакшы күчтүү балдарга аралашып, ошолор менен переходный возрастта өтүп кетсе, бул эң жакшы эме деп ойлойм. Сиз өң келбетиңизди жакшынакай кылам же болбосо ашыкча салмактан арылам деп атсаңыз, анда эмесе сөзсүз сиз ушул залга келип спорт менен машыгууңузду сунуштайт элек.